Саламатсыздарбы, күндүн маанилүү жаңылыктары жана элдик кабарлары менен бүгүн 24 маалымат топтому. Өткөндөгүдөй бир тараптуу видеолор болуп кетпесин деп атабыз. Бүт ачык көрсөтүп атабыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Кана кандай болуп келип тизмеге кошулдуңар? Через посольство кошулуп. Ошо кандай болду, бир айтып берип койсоңарбы? Не деп сүйлөйсүң? Жок, кандай болуп келдиңер? Кимге кайрылдыңар? Арыз тыштап кандай болду? Бүт ошонун баарын айтып койгон, бул жерде эч эле эме жок деп. Посольствого келип, биз элден уктук, арыз жазыш керек, митинг кагазы, справка. Ошолорду тапшырды. Өздөрү кабар берди. Рахмат чоң посольствого. Сиздерге да жолуңар шыдыр болсун. Аман эсен барып, Кыргызстанга барып. Ошо сүйлөй албайм да, болбосо жаман сүйлөп коймокмун. Биз ишенген эмеспиз. Кетирсе ушундай тааныш билиш болуп эле кетип калат деген ой менен турганбыз да. Бирок азыр уже ишенип атат, көз көрүп. Ушул честно эле болуп атат деп ойлойм. Кыргызстан рекордду коюп атат. Баары жакшы документально жетет. Эч кандай баягындай Рахмат. Аман эсен жетип алыңыздар. Тилекке каршы самолетто 400 эле орун экен. Азыр 400 киши мына монтип рахматын айтышса, жакта 1,5 миң киши ар кандай терс ойлорун айтып атышат мына эртеден кечке. Баары ошо кетпей калган 1,5 миң киши налатка чейин айткандар бар. Кетпей калдык деп таарыныч сөздөрүн айткандар бар. Эми айла жок экен, баарын бир рейске батырып кетире албайт экенбиз. Мына могул жерде отурган 372 айымдар баары ыраазычылыктарын билдирип, сүйүнүп атышат мына Кыргызстанга кетип атабыз деп. Кудай буйрса, кийинки рейсте дагы калган, учпай калган биздин айымдар, апалар, эжелер сабыр кылып туруңуздар. Кудай буйрса, эмки рейске дагы кошуласыздар. Сабырдын сүрүктүү саралтын дейт. Бул күндөрдө Кудай буйрса мына өтөт. Бул да чоң сыноо. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, баардыгыңыздарды сабырга чакырабыз. Сабыр кылыңыздар. Карантинда бүтүп калды. Буйрса, жакшылык күндөрдө жолугушалы. Тамамда активист балдар жардам берип атышат. Азыр мен тартып атам, тартып атам. Акбар деген биздин патриот жигитибиз жардам берип жүрүшөт. Бул дагы бир жигиттер тарыхый сүрөт деп тартып атышыптыр. Мына бүт боюнда барлар. Биздин кыз келиндер. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Дагымда ускирап мына күндүрөп. Дагы бир жолу Бататта бармай да койду.
ушул биздин кыз келиндерге ак жол тилеп коелу. Аман эсен жетип алышсын Erkekler Кыргызстандан. ötküle. Karım Aman burada sen göz boynunda yarıp. yok mu? Yok kaç kurgula. Биздин кыргыз элинин санын көбөйтүп, келечекте ушу Кыргызстандын Kaç kurgula. келечегинде чоң Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошчу иштеке уул кыздарыбыз көрүлүшүнө биз тилек кылалы. Kişiler bir rahat aslında. Баарынын маналары жакшы үйгө кетип атабыз деп. Толку. Oyun ağrıları geldi. Россиянын дагы жарандар учуп атат бизнес класс менен. Россия посольство Кыргызстандагы Бишкектеги Россиянын посольствосунан келген катка ылайык бизнес класстан орундук алышып мына Россиянын жарандары да учуп атат. Келип онда жардам берип атышат активист балдарыбыз. Сыдык деген дагы биздин активист, патриот. Ушул Кара Суу районунда көптөгөн сооп иштерди, жакшы иштерди алып барып жүргөн, себепкер болуп жүргөн жигиттерибиздин бири. Сізге дағы Аллах разы болсын. Асқар аке, қанша жардам беріп араласып бізге. Қазір мұрыққа айтылған сұрышқа лайық жігіттер келді. Бардық басқа жерлесіндегі қоғамдардың ұйымдардан келіп, қазір волонтер жардам беріп жүрміз. Қарындаштарға, ежелерге барына. Встречте келді, Илдидан қосып алып жүктерін алып шығышқан, Алла разы болсын барлық жігіттерге. Игілік, амасы жетіп алсын, ешкім ормасын. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Гулайым Якупова деген биздин Фейсбукта мына жазып атышат, канча акча бериш керек, что бул список элиниш үчүн дейт. Гулайым Якупова айым сизге жооп беретинди айтайын. Мындай ойдон алыс болуңуздар. Мына могул жерде 372 сиздин боюнда бар кош бойлуу кыз келиндерибиз учуп кетип атышат. Мына комиссиядан өтүп, врачтардын көзөмөлүнөн өтүп, жакшынакай 1,5 миң кишинин ичинен арыздарынан карап тизмеге киришти. 1,5 акча бере калгыла, мен чечип берем дегендер булар алдамчылар. Мындайда тез арада бизге кайрылгыла. Мыйзам чегинде андайларга, андай шылуундарга, орусча айтканда мошенниктерге мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Андай провокацияларга алдырбаңыздар деп суранабыз. Элчиликке акча берип өтсө болот экен, тизмеге жазылса болот экен деген андай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Баары ачык. Коомдук уюмдардан көзөмөл кылып атышат келип. Ар бир списокти бирден карап, мына мондай маскаларды таратып атышат бекер. Активист кыздар келип. Буюрса элчиликтин ушу Фейсбуктагы баракчасын карап туруңуздар. Эртең менен самолет учканда толук маалымат берилет. Канча киши учту, кандай учту, толук маалыматты ушул элчиликтин баракчасынан маалымат аласыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бейпил түн саламатта болуңуздар.
Kanalga жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.